El Channel kanalına Chicago'da Kırgızlardan ıslık salam. Oşondoy эле Oytobo programmasına da çoң salam. Азаматсыңар, биз силер менен сыймыктанабыз. Ар бир тамашаларыңарга базар жок, биз силерди аябай жакшы көрөбүз. Assalamu alaikum туугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мынакей өткөнкү берүүдө азык ушинтип мени подстава кылган, 1000 лайк алсаңар, актан мурут менен алып барат деп. 1000ге азыркы учурда 1000ге жеккен жок, 800 баланча болот. Бирок аракетке берекет дегенде аракетиңер үчүн чоң рахмат. Мен мурут чаптабасам дагы, ошол мурутты азыр марке менен тартам. Нормально эле болду. Байбир жолу салам. Жаныбарлардын тилин билгиңер келчү эле. Мен личтан билгим келчү. Итим эмне жөнүндө үйрөтүп тап болду экен, мышык эмне үчүн мыялайт. Ал эми биз болсок койлордун тилин билген бир байкени таптык. Ба. 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 Марап аткан бала эмнени ойлоп тап болду экен? Кандайсыңар? Курсагыңар токпу? Негиз жашоодо бул бала менен эч ким сүйлөшпөйт. Үйдө дагы, кыздар дагы, жумушта дагы. Анан айла жок сарайга келет дагы. Жок. Бул жанагы карышкыр менен жети улак деген жомоктон үзүндү. Бирок биздики улак эмес, биздики козулар да. Араң жеттим чурка бучуп, мен сени жеймин. Деп карышкыр тилин салаңдатып шилекейин агызды. Эми жейсиң. Бирок ошондон кийин карышкырдын башындагы жарасы бат эле кабылдап, көп узабай. Аз маарагандарын которуп көрбөйм бе? Силер сарайдын ичинде камалып жатасыңар. Зато биз кой болуп маарап атсак, сен адам болуп маарап атасың. Балким бул чындап эле кой, анан камерага тартып, анан өзүнүн козуларын мындай. Кыскасы туугандар мынтип мал менен мал болуп кеткенге чейин барбайлычы. А то яралаштагыдай болуп калбайлы. Жашоодо баарыбыз эле бири-бирибизди коркутабыз. Кредит жакындап келатат деп, кыш келатат деп. Ар кандай кыскасы. Бирок эч качан эч кимди ни в коем случае мынтип коркутпагыла. Байкуш бала психикасы өлдү. Максатына жетти тиги коркуткуч. Бирок эмнеге биринчисинде коркутуп келатып өзү каткырып иди. Коркута албай баратып өзү неудобно болуп кетти го. Эмнеге маска менен коркут? Менин оюмча чын эле коркуткусу келсе, башка маска кийиш керек болчу. Же бул бала тарбиялагандагы жаңы метод, жаңы ыкма. Мисалы үчүн орус алып кетет деп коркутат, жалгыз калтырып кетем деп коркутат, кулагымды кесем деп коркутат. Бирок мынтип эмес да, Же ушунчалык эле коркуткуңар келип атса, кыргыздардын кээ бир клиптерин же кээ бир кинолорун көрсөтүп койгула. Excuse me. Танышсам ben косонуп сизге. Бирок эч качан эч кимди ни в коем случае мынтип коркутпагыла, Мен да коркуп кеттим керек болсо. Excuse me. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Энисай кыргыз билет дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетели. Анткени ушул сонун кофта дагы ошол дүкөндөн алынган. Эгерде силер дагы ушундай нукура кыргызча жыттанган кыргыз маунтин, кыргыз тоолор деген сыяктуу, талас деген сыяктуу кыргызча кийимдер алам десеңер, анда Энисай кыргыз билет дүкөнүнө баргыла. Достор, эркек балдардын камыр жууганын көрдүңөр беле? Ооба, көргөнбүз. Кичинекей балдардын? Көргөнбүз. Уйдун камыр жууганын көрдүңөр беле? Это что-то новое. Ошей. Жакшы эле камыр жууруйун деп, баарын даярдап коюп, анан эшикке чыгып келичекти. Ошей. Уй, тили менен камыр жууруп атыптыр. Биринчи жолу көрдүм. Жеп атабы. Жеп атса, ун жеген уйду тем более биринчи жолу көрдүм. Же бул ун эмес, балким какаи.
like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Demek жегенден кейін окуя мындай болгон. Уй, камыр жүрө берчи, мен дүкөнгө барып келе калайын. Булочка жасайбыз. Жүрүп атам. Жок, андай эмес. Булочкага дебедим беле. Сен борсокко жүрүп турбайсың. Негизи студенттер жатаканасында ушундай ситуациялар көп эле болуп турат. Жакшы эле тамак жасап, отуруп сону жейин деп атсам, башка комнатадан балалар келип калат го. Анан аларды ушинтип кубалагың келет. Жей. Бирок эң кызыгы уйдун уунду жеп салганда эмес, үйгө чейин кирип келгенине болуп атпайбы? Ушунчалык наглый бети жок экен. Жей. Ой, мен сүтүмдү ичкенде кыйынсыңар, Балдардын колуна очки же пистолет берип койсоң, дароо эле алар менен сүрөккө түшүп кетет. Дагы эме шакек кийгенде сүрөккө түшөт. Кыскасы көрсөңөр азыр. Баланы карагыла эми. Ей. Кыйын коркуш керек. Атайын даярданыптыр да. Кепканы кийип, шакекти тагып, цепочканы бастырып, тапанчаны алып, көз айнек чечишпейт экен. Эми аны биз кошуп коёбузчу, бала бактылуу болсун да. Байкасаңар футболкасында дзюдо деп турат. Олимпиада эмблемасы менен шакегинде Турциянын жанагы желегиндеги ай менен жылдыз турат. Ошондо бул түрк спортсмен өзүнө такыр ишенбеген спортсмен жанына тапанча алып жүрөт экен. Менимче бул бир нерсеге даярданып атат. Чын, Голливуд кинолорунда снайперлер мынтип даярданат да. Ал эми бизде же болбосо бул Walt Disney'дин мультфильмдеринин фанаты. Эми бул бала бул видео менен бирөөнү коркутайын десе таптакыр эле болбой калды. Буга караганда жанагы маскачан бала жакшы коркутат. Үйдө батыр, жоодо жок деген ушул. Бизде кыргыздарда негизи ушундай эле. Бир нерсе кыларда вроде баары жакшы, баарын даярдагандай болобуз да. Бирок аягында сөзсүз түрдө бир нерсе бузуп коет. Алатой антында эмнелер гана болбойт. Митингдер, майрамдар, концерттер. Площадь центральная, Бишкек. Вот так вот у нас отжигают без музыки. Көрдүңөрбү? Бийлеш үчүн сөзсүз түрдө музыканын кереги жок. Эң башкысы жан дүйнөмдө музыка болсо болду. Площадь центральная, Бишкек. Вот так вот у нас отжигают без музыки. Эмнеге так ушу аянтта эстеликтин алдында бийлеп атап болду экен. Ура, айлык алдым. Ура, площадьты наконец-то көрдүм. Ура, күн чыкты. Негизи бул эжекебиз кичинекей кезинде ырчы болгусу келчү да. Элдин алдында ырдап, элдер видео менен тартса деп, фанаттар келсе деп, максаты ишке ашты. Бишкек барсыңарбы? Укпай атам. Юху, Бишкек барсыңарбы? Укпай атам. Жаштар барсыңарбы? Алгачкы көрөрмандар дагы пайда болду. Кызыктуу видео экен. Уландысы мындан да кызыктуу, Смотри, МВДшник. Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все. Сотрудник милиции делал свое дело. Күткөн эмес белеңер? Дагы бир фанат кошулду. Милиция өзү келип тартып атат. Бирок эжебиз бийлегенди токтотту. Неге? Милиция байке аянтта фотограф болуп иштейт. Анан тиги эже тартып койчу деген да. Канча сом берем? 200. Кандайча? Фонтанын жанынан түштүңүзбү? Салаттардын жанынан түштүңүзбү? Анан мына азыр тартпадыңбы? 200. Же болбосо булар аялы менен күйөөсү. Ооба, жаным, жакшы бийлейсиң. Бас эми кеттик үйгө. Үйдөн бийлетпейсиң да. Бастыйм, апай. Сен бара бер, мен анан барам. Анда үйгө нан ала келе. Кыздарды ким алып кетет анда? Ата, апа. Бас кылайын. Эми видео тартып аткандар сөздөрүн окуп көрсөңөр. Смотри, МВДшник. Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все. Сотрудник милиции делал свое дело. Булардын үндөрүн адаттагыдай эле башка ситуацияларга коюп көрөлү. Смотри, МВДшник.
Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все, сотрудник милиции делал свое дело. Кыскасы бийлегиңер келип атса, музыкасы жок эле бийлей бергиле. Бирок жаныңарда мындай камерасы бар адамдар болбосун. Мына мен де бийлей берем азыр. Достор, азыр болсо мурдакы жумадагы видео табышмактын жообун угалы. Өткөндөгү уй эмне үчүн жатат деген суроонун жообу просто уй деген отура албайт да. Ошон үчүн ал жатып алат да, отура албайт да. Урматтуу достор, көп эле адамдар туура жооп бериптир. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бирок эң биринчи болуп Тима деген бир бала жооп бериптир. Достор, биздин конкурс өзгөрдү. Эми бизде видео табышмак эмес. Мынакей могул сүрөткө ким аябай күлкүлүү, ушунчалык боорду эзген комментарий жиберсе, ошого биздин өнөктөштөн сонун белек болмокчу. Ошондуктан чамдагыла, жакшыраак ойлонгула, күлкүлүү комментарийлерди күтөбүз. Ой пикирге жазгыла. Достор, дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде мынакей ушул менин видеом 1000 класс алса, анда азык кийинки чыгарылышты мышык көтөрүп алып барат. Мышыкты көтөрүп алып барат. Баштан аяга чейин. Чамдагыла мага жардам бергиле, азык мышык менен алып барсын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөткүлө, же болбосо мынакей сонун WhatsApp номерине. Ошол жолукканча, кезиккенче, чао, какао.